Элдик уламыш. Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет чыгармасындагы Ысмайыл жашынган өңкүр азыр да бар. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет чыгармасындагы каарман Ысмайыл жашынган Шекер айылындагы өңкүр азыр да бар. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Шекер айылынын тургундары билдиришти. Алардын айтымында айылдын түштүк тарабындагы өңкүрдүн ичи абдан терең. 20-25 метрден кийин аба жок болгондуктан андан ары жүрүүгө мүмкүн эмес. Чынында Ысмайыл ушул өңкүрдө жашынып күн кечирген. Бирок окуя чыгармада жазылгандай болгон эмес дешет алар. Чыңгыз Айтматов бетме-бет чыгармасын 2 жолу жазган. Биринчисинде Ысмайыл патриот эмес, качкын катары каралса, экинчисинде үй бүлөсүн ойлогон, жет жерде өлгүсү келбеген адам катары жазылган. Чынында Ысмайыл согуштан качып келген соң байларды малын урдап келип, өңкүрдө союп кембагалдарга билгизбей таратып кетип турган. Аны айыл аксакалдары жакшы билет деп эскеришет шекерликтер. Ысмайыл жашынган өңкүрдөн айылды көздөй 1-1,5 метр тереңдикте түтүк кетет. Андыктан өңкүр мурда кыш жасаган жай болсо керек деген божомолдор да бар. Өңкүрдүн ичинде 4-5 жакты көздөй кеткен жолдор да бар. Алар кайда алып бара турганы белгисиз. Азыр бул жерди жер үй деп аташат. Өңкүрдүн айланасы көрүстөн катары колдонулат. Шекер айылы турган жердин түштүк тарабы мурда шаар болсо керек деген жоромолдор да айтылат. Себеби казуу учурунда тиричиликке керектүү чоподон жасалган буюмдардын калдыктары табылып калат. Чүй облусуна караштуу Боом Капчык айылында 2 тоонун ортосунда жайгашкан Чакан айыл кыз күйөө деп аталат. Эмне себептен кыз күйөө аталганына аймактык кабарчы кызыгып көрдү. Айылдыктардын айтымында аталыш ата-энесинен качып үй бүлө куруп, ушул жерде байырлап жашап калган жаштардын урматына коюлган. Ал эми айрым уламыштарда такыр башкача айтылат. Илгерки заманда Ысык көлдүн тоң тарабында бир каардуу байдын ашкан сулуу кызы болуптур. Ал кыз менен байдын жылкычысы бирин-бири сүйүп калышат. Кыздалууга калыңы жок, калың төлөгөн күндө да кедей жигитке бай кызын бермек эмес. Эмне кылыштын айласын таппаган 2 жаш күйүп жүрө беришет. Жигит байдын кызы күйөөгө узамак болгонун угат. Кыз менен жигит айлуу түндө жолугушуп, алыска качып кетмекчи болушат. Бирок убагы келе электе эле кызды кудалаган байдын уулу кызды алып кеткени келип калат. Алар конок болуп жатканда жигит жылкылардын арасынан 2 мыкты атты тандап токуп минип кызды алып качат. Жигиттин туугандары чүй жакта болгондуктан ошол жакты карай бет алышат. Аңгыча кызды издеп таппагандар жигит менен качканын сезишет. Артынан 30-40 адам кууп жөнөйт. Күлүк ат менен чыккан куугунчулар улам жакындай баштайт. Эптеп кызды куткаруу максатында Боом Капчык айылынын ичиндеги 2 асканын жанына келгенде бири оң жаккы бетке, экинчиси сол жаккы бетке качышат. Алды артынан тосуп чыккан куугунчулар экөөнү тең кармап алышат. Байдын ачуусу келип экөөнү тең өлтүрүп салууга буйрук берген. Ошентип кыз жигитти ошол жерде өлтүрүлүп, сүйүнүн айынан курман болгон 2 жаштын күнөөсүз канынан 2 булак жаралыптыр деген имиш бар. Булак сызылып агып чыккан ошол жер кыз күйөө деп аталып калган экен. Кээ бир адамдар кызды Каптагай деген байдын кызы экен дешет. Ошол күндөн бери бул жерде элдер ыйык тутуп, мазар катары зыярат кылып Куран окуп өтүшөт. Кийин 1951-жылы Бишкек-Рыбачи темир жолу тейленген кызматкерлер үчүн Капчыгайдагы 2 тоонун ортосуна Чакан айыл түптөлгөн. Ал кыз күйөө деп аталып калган. Айыл Кыргызстандагы эң кичине айыл. 23 гана түтүн жашайт. Башкача айтканда 105 жашоочусу бар. Кыз күйөө айылынын аянты болгон 2,5 гектарды түзөт. Айыл тургундарынын айтымында айылдын жашоосу шаардыктардыкынан кем калбайт. Үйлөр согуш жылдарындагы темир жолчуларга деп салынган. Азыр ар бир үй менчиктештирилген. Үйлөрдүн сырты жупуну көрүнгөнү менен ичи заманбап жасалган. Ичинде ысык муздак суу чыгат. Электр жарыгы өчпөйт. Телефон, сыналгы интернет дайыма иштеп турат. Бул айылда жашагандар темир жолдо, рельс оңдоо, таштарды түшүрүү, тазалоо сыяктуу жумуштарды аткарышат. Айылдагы 20 чакты окуучу коңшу турган Кызыл Октябрь айылына барып окушат.